28 күнү айт намаз окугандан кийин курбандык кылсак болот. Айт намаз окуганга чейин курбандык союп ала турган болсо, курбандык сойгон убакта этин эмне кылабыз жана терисин эмне кылабыз деген маселелер көп суралат. Курбандыгыңыз жаныңызга келет. Кээ бир риваятта айтат, сизди көтөрүп Сирот көпүргүнөн жаннатка өткөргөнгө чейин чогуу болот дейт. Мына келе жаткан бир жуманын ичинде эмне амалдарды жасашым керек? Көзүнү көрдү союп алсаң, айлана берсе бир жерде же жолду көрүп сени Сирот көпүргүнө апара албай башка жака кетип калса, же болбосо жөн эле үйдөгүлөргө эт керек болуп калды деп кой сойсоңуз, аны эт деп айтат. Ал эт болду. Сооп болбойт, жөн эт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, ал күнү башка амалдардын кандай амалын жасаганың, бирок ал күнгө жетпейт. Чында малды эмне күнү, эмнеге малды соебуз? Эми курбанчылыкты кимдер мууздайт, кимдер жасайт? Урматтуу бир туугандар, эң ийгиликтүү инсан кайсыл учурда эмнени кылуу керек, ошону билип аткарган инсан да. Ал эми эң ийгиликсиз, өкүнүчтөгү инсан кайсыл учурда эмнени кылуу керек, кандай амал жасоо керек, ошону билбей өткөрүп жүгүргөн инсан да. Мисалы карайлык, бир адамдын сизге ачуусу келип жаткан учурда сиз тараптан талап кылына турган нерсе сабыр. Сиз ошол жерде сабыр кылып кое турган болсоңуз, сиз сабырдуулуктун ордун тапкан болосуз да. Өкүнбөйсүз. Наркы адам, ачууланган адам кийин кайра келип кечирим сурайт, кечиресиң, мен туура эмес кылып койдум депчи. А эгерде сиз ушул жерде сабыр кыла албастан, сиз дагы кыйкырып баштасаңыз эмне болот? Чоңоюп кетет маселе, кийин өкүнгөндө айтат да, бекер кылыпмын депчи. Ошол үчүн эң ийгиликтүү инсан кайсыл учурда эмнени жасаш керек, ошону жасаган инсан. Ал эми эң өкүнүчтөгү инсан кайсыл учурда кайсыл амалды жасоо керек болсо, ошону билбеген, же таппай калган, же жасай албай калган инсан да. Ошондой эле Аллах Таала биздин жашообузга, өмүрүбүзгө дагы мына ушул эрежени койгон. Кыяматтагы эң ийгиликтүү инсан бул дүйнөдө Аллах Таала берген мүмкүнчүлүктөрдү таап аткарып калган да. Ал эми эң өкүнүчтүү кала турган, кыяматта колун тиштеп кайгырып ыйлай турган инсандар бул дүйнөдөгү Аллах каалаган нерселерди таппастан, кайсы учурда кайсы амалды аткарышты билбестен өткөрүп жүгүргөн инсандар. Мисал айтылат, Рамазан айында орозо милдет. Bir gün orozo tutup koyu, je bir farz amalda atkarıp koyu, 70 farzda atkarıganday bolup kalatta. Emi Ramazandın bir günün kaza kılsanız ömür boyu orozo tutun, Ramazandın kazasını karmayımın dep soğubuna jetpeysiz. Emne üçün bir günge siz ömür boyu orozo tutsanız da jetpey jatasız. Sebebi bayakı gün ötüp ketken da. Al oşol günü jasalış kerek bolчу. Ошондуктан bir amal bir жерде эч кандай кадырлуу эмес, бирок экинчи жерде өтө кадырлуу болуп кетет да. Ошол үчүн биздин максатыбыз мына келе жаткан bir жуманын ичинде эмне амалдарды жасашым керек, Аллах ушул bir жуманын ичинде мен эмне нерселерди мага буйруган, мен ошону аткарышым керек деп күтүшүбүз керек да. Ошол үчүн жума сайын баянда, урматтуу бир туугандар, биз тыңшашыбыз керек. Ушул келе турган bir жуманын ичинде мен эмнелерди жасоом керек экен билип алсам депчи. Мисалы, азыр Зулхижжа айында турабыз. Зулхижжа айынын башкы 10 күн өтө фазилеттүү күндөр. Бул туурасында мурдакы жумада айтылган, орозо тутсаңыз, зикир ибадат кылсаңыз өтө көп сооптуу болот депчи. Алдыбызда келе турган амалдардын бирөөсү, урматтуу бир тууган, курбандык. Чалуу же болсо курбан айт майрамын майрамдоо. Жөнөкөй эле бир кой сойсоңуз, үйгө конок келгенде, же болбосо жөн эле үйдөгүлөргө эт керек болуп калды деп кой сойсоңуз, аны эт деп айтат. Ал эт болду. Сооп болбойт, жөн эт. Ошону эртең курбан айт күнү сойсоңуз, курбандык болот. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтканда, кайсыл адам
айт намазын окуганга чейин курбандыгын союп алса, аныкы курбандык болбой калды, аныкы эт болуп калды. Курбандыкты айт намазынан кийин союш керек. Демек нени айтып жатат пайгамбар алейхисалам? Жөн эле бир койду союу маселеси өз убагын таап, жакшы ниет менен кылсаңыз, чексиз сооп болуп кетет да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат курбандык туурасында: "Ма амила ибну Адам, адам баласы курбан айт күнү кылган сооптуу амалдардын ичинен эң жакшысы, эң сүйүктүүсү курбандык чалганы" дейт. Аллах ыраазылыгы үчүн курбандык чалганы эң сүйүктүү амал дейт. Бир койду алдыңыз, эми көп болсо 15 000 сом болор. Бирок ошону мууздап коюңуз, Аллах ыраазылыгы үчүн деп койду курбанчылык кылып, үйүңүзгө эт кылып жыйып алсаңыз дагы Аллахтын алдында ушунчалык көп соопко ээ болосуз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ал күнү башка амалдардын кандай амалын жасагының, бирок ал күнгө жетпейт." Хатым Кур'ан кылыңыз ал күнү. Кечке чейин ибадат кылың, түнү менен ибадат кылың, бирок курбанчылык сойгонго жетпейт. Эмне үчүн? Ушул күн дайындалган курбанчылык сойгонго да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Бул күн курбанчылык кылып коюу ушунчалык кымбат амал. Ва иннаху ла яти яумал киямати биқуруниха ва азлафиха ва ашариха." Сойгон курбанчылыгыңыз кыяматта мүйүздүү болсо мүйүзү менен, туяктуу болсо туягы менен, ал жүндөрү менен толук бойдон келет. Тагыраак айтканы, сиз сойгон курбандыгыңыз кабырда чыкканда, адам кыяматта тирилип, кыяматта адамдар кабырдан турганда, курбандыгыңыз жаныңызга келет. Кээ бир риваятта айтат, сизди көтөрүп Сирот көпүрүгүнөн жаннатка өткөргөнгө чейин чогуу болот дейт. Кээ бир уламалар айтат, кыяматта жүнү менен, мүйүзү менен, туягы менен келет дегендин маанеси толук сообу менен келет дейт. Толук сообу менен келет дейт. Эми элестетиңиз, ошол үчүн курбанчылык союп жатканда айыптууду сойбогула дейт да. Аксакты союп койсоң, эртең кыяматта кабырдан турганда сеники аксап турса баса албай. Кыйын болот да. Аксап турсачы. Көзүнү көрдү союп алсаң, айлана берсе бир жерде же жолду көрүп сени Сирот көпүрүгүнө алып бара албай, башка жакка кетип калса. Арык болсо сизди көтөрө албай калса. Анан өкүнөсүз да, аттиң ошол күнү мен бир төөлө союп койбопмун, чалкалаган бойдон кетмекмин азыр депчи. Болбогондо бир чоң бука союп коймокмун, азыр мингенде ушу элдин алдыда өтүп кетип калмакмын депчи. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, сиздин кылып турган курбандыгыңыз эртең сиз кабырдан көзүңүздү ачып турганыңызда алдыңызда болот. Кандайды сойгон болсоңуз да ошондой. Ошондуктан уламалар айтат, курбанчылык кыла турган малыңыз айыптардан таза болсун. Баса албай турган арык болбосун. Алысты көрө албаган көр болбосун. Бир бутун жерге кое албаган аксак болбосун. Кулагы дагы көбүрөөк кесилип калган айыптуу болбосун. Жарымынан көбү кесилип калса айыптуу деп саналат да. Айланбаш жинди деп коет, ошондой болуп калбасын. Баягы бир айланбаш деп коет го, койчулар билет. Бир жерде эле айлана берет, түз баса албайт. Эртең сизди кыяматта көтөрүп ал бир жерде айланып эле турса, болбой калат да. Ошондуктан ушундай бир малды союңуз, ал малды элестетип туруп, эртең кыяматта мага келет. Хадисте пайгамбар алейхисалам айткан, ал келет. Эми келип не кылат сизди? Сизге жардам бериш үчүн гана келет. Айыптуу болуп, өзү кемчилдиктүү болуп турса, ал өзү жардамга муктаж болгондо сизге жардам бере албай калат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ниет кылалык, мен курбанчылык союм депчи. Курбанчылыкка ниет кылалык. Кыямат күнү ушинтип келет. Арык болсо арык бойдон, семиз болсо семиз бойдон, мүйүздүү болсо мүйүзү менен келет. Албетте кээ бир өлкөлөрдө мүйүздүү кочкорлор жактырылган болсо, кээ бир өлкөлөрдө мүйүзү жок жактырылат. Бирок бул хадистин мааниси өзүңө эң жакканын курбанчылык кылгының дегенде. Курбандык кылып койду мууздаганда, койдун каны, жаныбардын каны жерге жеткенге чейин Аллахтын алдында өтө чоң даражага ээ болот дейт. Ал деген мындай карасаңыз, жаныбарды мууздаганда чыккан каны арам, жесе болбойт, нажас. Аны жууп төгүп салат. Бирок
Allah razılığı üçün bolgonduktan oşol nersege da soğup alas da. Bul dünyada anı jebeyiz, içmeyiz, töküp salas. Bирок Allah'tın razılığı üçün bolup Allah belgilegen күндө болгондуктан ушунчалык чоң сооп алас, аны айткан эмес да. Allah'tın алдында бийик даражага жетет, жерге түшкөнгө чейин эле депчи. Фатибу биха нафсан. Ошондуктан курбанчылыкты союп, нафсиңерди тазалагыла деген мааниси бар. Экинчи мааниси курбанчылыкты сүйүп, мухаббат кылып туруп, жакшы көрүп сойгула дейт. Мисалы бир адам курбанчылык сое турган болгондо, мисалы караса бардыгы союп жатат. Анан элдин арасында адат бар го, курбанчылыгын чогултуп барып меште бөлүп жеп алат. Мен сойбосом уят. Элдердин баары карап турат. Мен да союп коеюн эми деп союп койбогула дейт да. Балки эмне кылып союш керек? Аллахтын өкүмү экен. Ушунун себебинен менин эмне кылам, сооп алам кыяматта деп сүйүнүп туруп курбанчылык кылгыла дейт да. Экинчиси курбанчылык кылган убакта ошону менен нафсиңди тазала дейт. Нафсиңди тазала дегендиги мындай түшүнөлү, урматтуу бир туугандар. Курбанчылык деген сөз араб тилинен курб деген сөздөн алынган да. Курб деген сөздүн мааниси жакындатуу деген. Демек, ар бир Аллахка пендени жакындата турган, Аллахтын разылыгына бизди жеткизе турган ар бир амалды курб деп айтса болот. Намазды дагы курб десе болот. Себеби бизди Аллага жакындатат, Алланы разы кылат. Орозодагы, зекеттагы бардык амалдар эмне кылат? Бизди Аллахтын разылыгына жеткизет. Бирок башка амалдарды курбан дебестен өзгөчө келип ушул 10-Зулхижжа күнү bir жануарды Аллахтын разылыгына арнап мууздасаң, ошонун аты курб болот, башкалары курб болбойт. Себеби мындай экен да. Намаз окуган адам сыртынан акылың менен карасаң, Аллага жакындап жатат деп айта аласың да. Неге? Себеби ибадат кылып атат, өзүнү төмөн алып жатат. Же болбосо медицинадан айтат, ден соолугу чыңалып жатат депчи. А эгерде орозо тутсаң деле акылың менен туура деп айта аласың. Зекет берсе дагы адамдардын акылы айтат туура дейт. Кедейлерге жардам болот да, эми байлар кедейлерге жардам берип туруш керек да. Ыймансыз дагы муну түшүнөт. Байлар кедейлерге жардам берип туруш керек, туура жакшы кылыптыр дейт. Бирок курбанчылык кылганда неге десең, анын барго философиясын таппайбыз да, не себептен биз мал соёт экенбиз? Малда эмне күнөө? Кебирге адамдар айтат да, малда не күнөө айт болуп жатса депчи. Чында малда эмне күнөө? Эмнеге малды соебуз? Малда күнөө эмес, бизде күнөө. Эмне үчүн? Себеби биз барго мал дүйнөнүн арасында жашагандыктан мал дүйнөнү жакшы көрүп алабыз. Мал дүйнөгө тартылып калабыз. Ошол үчүн бир курбанчылык тап келип койду, өзүң сойсоң, Алла үчүн сойгондо малың кетет. Себеби Ибрахим алейхиссалату вассаламдын окуясынан алынган. Сахабалар келип сурады: "Ey Аллахтын элчиси, ма хадигил адахи?" Бул курбанчылык деген эмне деген? Бул кайдан келип чыккан? Биз түшүнбөй жатабыз. Жөн эле бир койду союп койсоң, шунча көп сооп болот деп жатат дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Бул суннату абикум Ибрахим." Ибрахим алейхиссалам атаңардын калтырган сүннөтү дейт. Ибрахим алейхиссалату вассалам эмне кылган? Баласын жакшы көргөндүктөн Аллах Таала эмне кылган? Баласыны мууздаганга, курбанчылык кылганга өкүм берген да. Ибрахим алейхиссалату вассалам бул өкүмдү түшүдө көрдү. Бир күн түш көрдү, жалгыз баласы бар, картайганда тапканчы. Элестетип көрүңүздөр, жалгыз уулуң болсо, картайган мезгилдеги уулуң, 120 жаштагы жалгыз уулуң болсо, кандай мухаббат кыласың, кандай жакшы көрөсүң? Ага чаң да жугузбайсың го, көлөкө кылдырып күн тийгизбейсиң. Күндүз дагы асманда үстүнө зонтик көтөрүп жүрмөкпүз эгер бирөөдө ошондой баласы болсочу. Ибрахим алейхиссалам да жакшы көрдү. Аллах Таала каалады. Сиздер менен биздерге биз сабак берип коюшту. Ибрахим алейхиссалам түш көрдү, түшүндө баласын мууздап жаттыр. Анан үн чыкпады. Ушул түш болбой эле койсо экен депчи. Себеби пайгамбардын түшү ал түш деп саналбайт, ал өкүм болуп саналат да. Пайгамбар жөнөкөй ар нерсени түшө бербейт. Ар нерсени түш көрө бербейт бизге окшопчу. Экинчи күнү дагы түш көрөт. Экинчи күнү түшүндө дагы уулун мууздап жаттыр. Үчүнчү күнү дагы уктаса дагы түш көрөт. Ошол түш көргөндө караса,
баласын чындап эле мууздап жаткан экен. 3-чү күнү бул Арафа күнү болчу. Арафа дегени бизде айбашы деп коюп жатат. 9-чу Зулхижжа болот. Ошол күнү Арафа деди. Арафа дегендин мааниси билди. Нени? Баласını soyup Allah'ın өкүм экенин билди дагы, баласыга барып айтып атат. Балам, мен түш көрдүм. Түшүмдө сени союпмун. Анни азбахука. Мен сени союп жатам. Фаңзур маза тара, не дейсиң улум? Оюң кандай депчи. Бас мен сени союм дей алган жок да. Кыйын да. Баласы айтты, атаке, бул түш эмес, бул Аллахтын өкүмү, буйрук таткарың, мен даярмын деди. Ошондо Ибрахим алейхиссалату вассалам уулун алып, бүгүнкү мина турган жер, ажылыктар мина турган чатырлар турат, ошол жерге алып барып туруп, баласын мууздагамакка даярданып барганда, шайтан келип азгыра баштады баласыны. Атаң сени соёт депчи. Аппак сал аксакалдын сүрөтүндө келип алды. Обычный аксакалдар насаат айтат да. Аны көргөн адам бул аксакалдын сөзүн угайын, бул жашоодо тажрыйбалуу, анан аппак сакалдуу болуп турса, нурдуу көрүнүп турса, анын сөзү туура болот деп шайтан айтат, атаң сени соёт, качып кет деп айтты. Ибрахим алейхиссалам баласы Исмаил алейхиссалам атасына айтып атат. Анда бир аксакал келип алып мага ушундай деп жатат дегенде таш менен ур, ала шайтан деди. Таш менен урду. Жоголуп кетти. Бир аздан кийин дагы келди. Дагы ур деди, дагы урду. Ошентип 3 жолу кайталап шайтанга таш ургандыктан бүгүн ажылыктагылар барып алып эртең курбанчылык соёт дагы 3 күн туруп алып таш ураттар. Ажылыкта таш уруу эмеси ушундан келип чыккан. Шайтанга каршы болот. Бүгүн да сиздер аз курбанчылык соёюн десеңиздер, шайтан келет, сойбой эле койбойсуң депчи. Не кыласың союп? Карзың бар, андай бар, не кыласың анан көрүп. Деп эт сатып келип берсең үйдөгүлөргө анча-мынча болот дейт. Ошого алданып калбай биз дагы таш менен уралык. Андан кийин курбанчылык алып келип Ибрахим асам жаткызып сойгон жатканда баласыны. Баласыны жаткызып пешенесин жерге караткан убакта Жибрил алейхиссалам жаннатта 40 жыл багылган кочкорду алып келди да, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах улук деди да. Ибрахим алейхиссалам караса Жибрил алейхиссалам келе жатат. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллах улук, Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деди. Баласы не болуп кетти булар деп караса, кочкор алып келе жаттыр. Кочкор сойлат экен, мен союлбайт экенмин. Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Аллах эң улук зат, мактоолор Аллага болсун. Кутулдум, өлбөй калдым деди. Ошол үчүн эмне кылды? Ибрахим алейхиссалам барып мууздамакчы болгондо баласына болгон сезимдери бир аз өчтү, бүттү, эми баламдан ажырайт экенмин дегендей. Дал ошондой биз дагы койду мууздаганда койдо күнөө эмес, уйда күнөө эмес, ошону жакшы көргөн бизде күнөө. Ошону менен биргеликте биз жаныбарларга, дүйнөдөгү болбогон байлыктарга болгон сүйүүнү чыгарып салалы деген ниет менен мууздаш керек дейт да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, уламалар айтат, эгер курбандык кыла турган жаныбарыңды эртерээк үйүңө алып келип, аны карап, өзүң багып, жакшы көрүп калгандан кийин сойсоң, аябай жакшы болот дейт. Эмне үчүн? Чындап Алла үчүн сүйүүдү мууздагандай болосуң дейт да. Ошол үчүн бир нерсени түшүнөлүк, Ибрахим алейхиссалам окуясынан Алланын өкүмү инсандын жашоосуну бузуш үчүн эмес, куруш үчүн. Алланын өкүмү инсандын жашоосун бузбайт. Ибрахим алейхиссалам баласын сойдурган жок. Балки аны пайгамбар кылып койду, бирок бир куруп өзгөртүш үчүн да. Ошол үчүн иншалла биз дагы ниет кылалык, иншалла курбанчылык соебуз деп. Сахабалар сурап калды, "Я Аллахтын элчиси, макул курбанчылык соёт экенбиз. Ва малана, бизге эмне деген сооп болот? Биз кандай алып сооп алабыз?" десе, "Ар бир жүнүгө бирден жакшылык сооп аласың" деди. Элестетип көрүңүз, ар бир жүнүгө бирден сооп аласың. Дагы бир хадисте келет, ар бир тамчы каныга бирден күнөөң кечирилет дейт. Андай болсо, биз эгер жүндү кой алып, же болбосо чоңураак болсун деп бир кой алып, уй алып же төө алып сое турган болсок эмне болот? Ошончо көп кан чыкса күнөөлөр ошончо көп кетет. Анын жүнү канча көп болсо, ошончо көп даража жана сооп берилет. Аллах баарыбызга ушул нерсеге амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Ниет кылалык иншалла. Эми курбанчылыкты кимдер мууздайт, кимдер жасайт? Шариатта бай деген адамдар курбанчылык кылат. Шариатта бай деген инсандар бүгүнкү биздин тил менен айтканда 31.500 сомдон ашыкча акчасы бар инсан бай деп саналат. Шариат термининде мынтип айтылат:
алтындын баасы менен нисапка же күмүштүн баасы менен нисапка жетсин. Шариатта бай деген эрежени алтын же күмүш менен бааласа, алтын менен бааласа же күмүш менен бааласа ошого жеткен адам дейт. Биз күмүш менен баалай турган болсок, эң арзаны 31.500 сом акчасы бар адам курбандык кылуусу милдет болот. Албетте ошондой эле кайсы бир адамдын 30 уyu болсо же 40 кою болсо же 5 төөсү болсо, бул инсандар дагы курбанчылык кылуу милдет болот. Эмне үчүн? Себеби ушул байлыкка ээ болгон адамдарды шарият муну бай деп санайт. Эгер мындай байлыгы болбосо, анда ал инсан курбандык кылбаса боло берет. Ал курбандык кылыш ага важип эмес. Эмне үчүн? Себеби Аллах Таала майрам сүйүнүчтүү күндү бардыгына тең болсун үчүн байлар сойгуладагын, этиңердин кээ биркисин кедейлерге бергиле, аларга да байрам болсун, алар дагы сүйүнсүн, силер дагы сүйүнгүлө деген маанида. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, курбандык сойгон убакта бай адам болушу, мусулман, балакатка жеткен, эркин жана мусафир болбогон муким адам болушу бул шарт. Андан кийин курбандык сойгон убакта этин эмне кылабыз жана терисин эмне кылабыз деген маселелер көп суралат. Этини уламалар айтат, өзүңүздүн жашооңузга карайсыз. Жашооңузда ар дайым эт жеп эле жүрөсүз, жашооңуз жакшынакай боло турган болсо, көбүрөөк садака кылсаңыз сооп болот. Үй бүлөңүз көбүрөөк боло турган болсо, аларга көбүрөөк бүгүн тамак аш берип, калганын алып койгосо жакшы болот. Эң жакшысын уламалар айтат, 3кө бөлгүлө. Бир бөлүгүн алып кой, бир бөлүгүн садака кыл, бир бөлүгүн ошол күнү адамдарга бергиниң дегенди айтышат да. Ал эми терисини боло турган болсо, аны бирөөгө садака кылуу керек, аны сатып акчасыга бир нерсе сатып алып жесе болбойт. Эгер терисин сата турган болсо, анда аны ар дайым колдоно турган бир буюмга алмаштырып коюу керек. Жана ошондой эле курбанчылык кылган адам бизде бүгүн муфтияттын белгилөөсү боюнча ушул айда 28 күнү деп жатат. 28 күнү айт намаз окугандан кийин курбандык кылсак болот. Айт намаз окуганга чейин курбандык союп ала турган болсо, ал курбандык деп саналбай калат шаарда курбан айт окулган жерлерде. Же болбосо мынтип түшүнөлү, кайсыл жерде курбан айт намаз окулса, ошол жердекилер айт намаздан кийин соет. Ал эми кээ бирки айылдарда курбан айт намаз окулбаса, ал жерде намаз окулбаган болсо, анда таң аткандан кийин сое берсе болот. Жана ошондой эле урматтуу бир туугандар, курбанчылык сое турган малыбызды жакшылап карайлык, айыптары болбосун. Себеби аракет кылып, мээнет кылып курбандык сойсоңуз, ал айыптуу болуп кала турган болсо, ал жарабай калат. Себеби караң, жакшы көргөн затыңа жаман нерсени белек кылбайсың да. Аябай сен үчүн кадырлуу, кымбат адам болсо, ал үчүн эң жакшы нерсени апарып садака кыласың. Өзүңдөн ашып калганды бербейсиң, ашып калган кешиктерди, калып калган нерселерди адам кымбат затына бербейт. Ошондуктан Аллах Таала үчүн курбанчылык кыла турган жаныбарыбыз биз үчүн кымбат болгону, жакшы болгону эң жакшы болот. Аллах Таала баарыбызды ушул курбан айтка барганга чейин насип кылган болсун.